Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүнкү сабакты мен Ташмамбет Токтоналиев атындагы номер 45 кесиптик лицейинин профессионалдык этика жана тейлөө маданият сабагынын мугалими Бикиева Анара өтөм. Бүгүнкү сабактын темасы темперамент. Бүгүнкү сабакта адамдын психикасын мүнөздөгөн, жеке өзгөчөлүктөрүн белгилеген темперамент менен таанышасыңар. Адамдын психикасын мүнөздөгөн сапаттарды аныктайсыңар. Суроолорго жооп издейбиз. Заманбап психология канчага бөлүнөт? Психологиянын ыкмалары канча топко бөлүнөт? Жообун дептериңерге жазгыла. Заманбап психология 8ге бөлүнөт. Биринчи — жалпы психология, экинчи — курактык психология, үчүнчү — социалдык психология, төртүнчү — дин психологиясы, бешинчи — патопсихология, алтынчы — нейропсихология, жетинчи — үй бүлө психологиясы, сегизинчи — спорт психологиясы. Психологиянын ыкмалары 4 топко бөлүнөт. Интроспекция — жеке психикалык процесстерге байкоо жүргүзүү, жеке ички жан дүйнөлүк жашоону эч кандай аспап куралдарды колдонбостон таанып билүү. Байкоо — процесстин өзүнө кирип кетпестен, бул же тигил процесстердин мүнөздөрүн изилдөө. Эксперимент — тажрыйбалуу жол менен белгилүү бир процессти изилдөө. Эксперимент иш-аракетти моделдештирүү менен же кадимки иш-аракетке жакын шарттарда жүргүзүлүшү мүмкүн. Өнүгүүнү изилдөө — бир нече жылдан бери байкоо жүргүзүп жаткан бир баланын же балдардын тобунун өзгөчөлүктөрүн изилдөө. Жообун өзүңөрдүн жообуңар менен салыштыргыла. Темперамент деген эмне жана алардын өзгөчөлүктөрү? Темперамент адамдын психикасын мүнөздөгөн жеке өзгөчөлүктөрдүн жыйындысы. Темперамент сезимдин күчүнө жараша терең же үстүртөн, анын өтүү ылдамдыгына, туруктуулугуна же тез алмашуусуна карата билинип көрүнөт. Ошондой эле мүнөздө темпераменттин индивиддин кыймыл-аракетинин өзгөчөлүгүнө жараша да болуп өтөт. Темперамент индивиддин өмүр жолунда өзгөрүлбөс болуп калбайт. Түрдүү темпераменттер инсандын бардык коомдук зарыл сапаттарынын, касиеттеринин өнүгүүсүнө тоскоол болбойт. Бирок ар бир темперамент өзүнүн калыптануусунда өзгөчө жолду жана ыкма арганы талап кылат. Темперамент адам мүнөзүнүн өзгөчөлүктөрүнүн бир өбөлгөсүн түзөт. Темперамент мүнөздөйт сезимтал, активдүүлүк, күчтүүлүк, өзүн алып жүрүү манерасы. Темпераменттен көз каранды эмес, көз карашы, тартиби, интеллектин деңгээли. Темпераменттин 4 түрү бар: меланхолик, сангвиник, флегматик, холерик. Логикалык суроо. Урматтуу окуучулар, өз темпераментиңди билгиң келеби? Анда фигуралардын бирөөсүн тандагыла.
Эгерде биринчи фигураны тандасаңар, анда сен флегматиксиң. Флегматик татаал абалдарда да өзүн токтоо алып жүрө алган, ишти ойлонуп ырааты менен жасаган, күтүүгө эрки жеткен, жоош, оор басырыктуу, куру сөздү көп сүйлөбөгөн, токтоо, эмоцияга берилбеген, баштаган ишин аягына чыгарган, жасаган жумушунда системалуулук көрүнгөн, кызыгуусу, мамилеси туруктуу. Бир жумуштан экинчи жумушка жайбаракат өткөн, негиздүү, чыдамкай, урушканды, мактоону жакшы көрбөйт, ички толгоонуусун көп сыртка чыгарбайт, өз дарегине айтылган сын пикирлерге токтоолук менен мамиле жасаган өзгөчөлүккө ээ. Эгерде экинчи фигураны тандасаңар, анда сен холериксиң. Кыймыл аракети чечимди тез кабыл алгандыгы менен өзгөчөлөнгөн, көңүлү бат өзгөрүлүп турган, кымгыт, таарынчак эмес, каны кызуу, чыдамсыз адам. Кишилерге жасаган мамилеси бир жактуу, катаал, бирок чечкиндүү жана демилгелүү. Өзүн кармай албаган, экспериментчи, болгон окуяны аз убакытта артына таштап, бат унутуп калган кекчил эмес, таарынбаган мүнөзгө ээ. Шашылып, мукактанып, берилип, тез сүйлөйт. Курч, агрессивдүү, урушчак, жагымдуу мимикалуу, маселени тез чечүүгө жана аракеттенүүгө жөндөмдүү. Эгерде үчүнчү фигураны тандасаңар, анда сен меланхоликсиң. Бат чарчаган, өзүнүн күчүнө ишене бербеген, тынчсызданган, бирок абдан кылдат, кыраакы, таарынчак. Жаңы шартта өзүн жоготуп коет, күтүлбөгөн кырдаалга бат аралашып кете албаган адам. Жеке болгонду жакшы көрөт, чечимди өзү чыгарганды жактырат. Жолу болбосо өзүн жоготуп, маанайы чөгүп кетүү өзгөчөлүгүнө ээ. Тез чарчайт, үнү катуу чыкпайт, кээде шыбырагандай сүйлөйт. Интенсивдүү жумуш процессинде ишке болгон жөндөмдүүлүгүн жоготуп коет, таасирге тез берилбейт. Эгерде төртүнчү фигураны тандасаңар, анда сен сангвиниксиң. Эмоционалдуу, жумушка болгон жөндөмдүүлүгү менен айырмаланат, бирок козголуусу туруксуз, көңүл буруусу бир калыпта эмес, тааныш эмес чөйрөгө ар кандай шартка тез ыңгайланышып кетүүчү жөндөмдүүлүгү бар. Демилгелүү, кыска убакытта коллективге аралашып кете алат. Жолу болбогондукту, жагымсыз окуяны кадимки көрүнүш катары баалайт. Кыйынчылыкты айланып өтүп, үстүрттөн карап койгон өзгөчөлүгү бар. Чечимди бат кабыл алууга шашылат. Өндүрүштө жана коомду аны активдүү иш-аракетке чегерүү абзел. Анын алдына улам жаңы тапшырмаларды коюп туруу маанилүү. Ошол эле учурда иштин сапаттуу аткарылганына өзгөчө көңүл буруп, текшерүү жүргүзүп туруу керек. Бир түрдүү аракетти, күндөлүк иштерди жактырбайт. Иштин мазмунун терең түшүнүүгө аракет жасабайт. Сөзү так, көп учурда жаңсоо менен катуу сүйлөйт жана шайыр. Кызыктуу тест. Үй тартып кандай мүнөздөгү адам экениңерди билгиле. Калем менен кагаз алып, үй, дарак, көлмө, күн, тосмо, жол тарткыла.
Сүрөттөрүңөр даяр болдубу? Эми жыйынтыгын билели. Дарак. Бул сиз өзүңүзгө болгон бааны көрсөтөт. Көлөмү канчалык чоң болсо, өзүңүзгө ошончолук ишенесиз. Дарактын бутактары ылдыйды караса, пессимизмдин бир көрүнүшү же учурда маанайыңыз жок. Бутактары өйдө тартылса, шайыр, адамдар менен бат тил табыша алган инсансыз. Үй, акчага карата көз карашыңыз. Эгер чоң үйдү тарткан болсоңуз, каржылык жагдай сиз үчүн тарткан зор мааниге ээ. Чакан жыгач үй сиз үчүн акча жашоодо негизги орунда эмес. Эгер сүрөттө чоо жайына чейин кылдаттык менен тартылган коттедж болсо, сиз материалист адамсыз. Көлмө, эненин белгиси. Анын даракка канчалык жакын жайгашканы апаңыздын сизге болгон жакындыгын көрсөтөт. Эгер көлмө өтө чоң эмес болсо, апаңыздын пикири сиз үчүн кадыр барктуу эмес. Же өзүңүздүн балдарыңыз бар. Чоң көлмө сиз үчүн апаңыз авторитет. Күн, атанын белгиси. Күн дарактын үстүндө болсо, атаңыз менен мамилеңиз жакшы. Ал сиздин коргоочуңуз. Күн толугу менен тартылган эмес болсо, барактын бурчунда. Балким, сиз атасы жок өскөнсүз. Күн эптеп дарактын артынан чыгып турса, атаңыз жашооңуздагы маанилүү адам эмес. Күндөн дарак канчалык ары жакта болсо, жашоодо атаңыз сизден да ошончолук алыс. Жол, бул сиздин карьераңыз. Эгер аны кенен жана түз кылып тартсаңыз, бул ийгилик. Ири, тар жол жумушуңузда тоскоолдуктар бар экенин билдирет. Кенен жол үйгө алып келсе, жашоодо көп нерсеге жетишкенсиз. Жол барактын четине кетсе, учурда өз ордуңузду издеп жүрөсүз. Тосмо, сиздин мүнөзүңүз. Сүрөттө жөнөкөй, жыгач тосмо болсо, жеңил мүнөзгө ээсиз. Курч таяктар менен тартылган металл тосмо татаал оор мүнөздү билдирет. Таш тосмо чыдамкай жана эрктүү экениңизди көрсөтөт. Урматтуу окуучулар, ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Үйгө тапшырма, интернет булактарынан карап, темпераментке жараша кесип тандоону аныктагыла. Темпераментке жараша сунуш кылуучу кесиптерди атагыла. Жообун эч агайларыңарга жөнөткүлө. Саламатта калгыла балдар.